Такая стратегия. Залда катышчыларга уюлду телефондорго өчүп коюлган залда тынчтанган. Соттук отурум улантылат. Кыргыз иш боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жазалардын мекемесинин кызматынын 47-чи мекемесинин башчысы Мамбетов соттолгон Текебаев Омурбек Чиркевичке карата ишин жаңы жагдай боюнча кароо жөнүндөгү сунушун соттолгон Текебаев Омурбек Чиркевич жана анын кызыкчылыгын жактаган жактоочулар Жаныбеков, Осмонбаевтердин жазгы иште жаңы жагдайлар боюнча кароо жөнүндөгү арыздарынын негизинде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жазаларды аткаруу мекемесинин кызматынын 27-чи мекемесинин башчысы Сатыбалдиевдин соттолгон Чотонов Дүйшөкул Тизекбаевичке карата жазгы иште жаңы жагдай боюнча кароо жөнүндөгү сунушунун негизинде соттолгон Омурбек Чиркевичтин жана Чотонов Дүйшөкул Тизекбаевичтин кылмыш иштери каралды. Кимдер келтирилген иш боюнча? Иш боюнча Текебаев Омурбек Чиркевичтин жактоочулары Султанов Тимур Султанович, экинчи жактоочу Жаныбеков Дамирбек Намазбекович, ал эми Чотонов Дүйшөкул Тизекбаевичтин жактоочусу Абдиев Мешбек Жүрсүнович. Абиев. Да. Улантсак болобу, ханым? Каршылык жоксу? Улантели? Бүгүнкү отурумга жаңы жактоочу келди, Абиев. Ошондуктан соттук курамы жаңыдан жарыяланат. Силердин ишиңер соттук коллегия тарабынан каралат, жогорку соттун коллегиясы. Коллегиянын курамында соттор Мамбеталы Акыев, Батыралиев, соттук отурумдун катчысы Мейманов, мамлекеттик айыптоочу прокурор Аракеев, жактоочулар Султанов, Жаныбеков, Абиевдер катышат. Коллегиянын курамына соттук отурум катышуулары каршылыгыңар барбы, жокпу, прокурор? Жок. Жактоочу Султанов. Жок, романсыз чейин. Жаныбеков. Жок. Жактоочу Абиев. Жок.